Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Башын кесип чемоданга салып койгон Соостармактагы таанышуу өлүм менен аяктады. Бишкекте айдоочу самокатчаны өспүрүмдү сүзүп кеткен видео тарады. Токмокто өгөй баласынан токмок жеген ата ооруканага түштү. Камчыбек Ташиев Өзбекстандын футбол боюнча курамасын дүйнө чемпиондугуна чыгышы менен куттуктады. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. 9-июнда Ташкент шаарынын Жар стадионунда орун алган Кыргызстан жана Өзбекстан Ю-23 жаштар курамаларынын жолдоштук беттешине Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев баштаган Кыргыз футбол биримдиги жетекчилеринин делегациясы күбө болду. Беттеш алгагында КФБ өкүлдөрү, Өзбекстан футбол ассоциациясынын жетекчилери, президент Баходир Курбанов жана биринчи вице-президент Равшан Ирматов менен жолугушту. КФБ жетекчиси Камчыбек Ташиев коңшулаш өлкөнүн футбол ассоциациясынын өкүлдөрүн Өзбекстан курама командасынын өз тарыхында алгачкы ирет дүйнө чемпионатына чыгышы менен куттуктады. Өзбекстандын улуттук курама командасынын футболчулары өздөрүнүн мыкты жана чебер оюндары менен Борбордук Азия аймагынын бардык өлкөлөрүнө үлгү көрсөтүп, ошол эле учурда кыялдардын ишке аша тургандыгын далилдешти. Келе жаткан дүйнө чемпионатында Өзбекстан курамасы үчүн чын жүрөктөн жан үрөп турабыз деп белгиледи Кыргыз футбол биримдигинин жетекчиси. Өзбек футбол ассоциациясынын жетекчилери куттуктоо үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкө ортосунда достук, биримдик өркүндөп, уюмдар ортосундагы өз ара колдоо дайым бекем болушун тилектей кылышты. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар белгилешкен кызматтык маселесин да талкуулашты. Токмокто өгөй баласынан токмок жеген ата ооруканага түштү. Чүй облусунун Токмок шаарында 46 жаштагы эркек киши өгөй баласынан токмок жеп, ар кандай дене жаракаттары менен ооруканага түштү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар маалымдашты. Окуя 2025 жылдын 10-июнуна карата түнү Токмок шаарынын номер 1 Кечи районунда болгон. Темир Байки оор абалда ооруканага жеткирилди. Дарыгерлердин сураганыбызда анын кабыргалары сынган, башынан, тизелеринен, денесинен жаракат алганын айтышты дешти жергиликтүү тургундар. Ал эми Токмок шаардык жалпы дарыгерлер борбору жабыркаган бейтап учурда сыныктар бөлүмүндө дарыланып жатканын тастыктады. Жабыркаган жаранга коюлган диагноз: жабык баш мээнин жаракаттары, мээ чайкалышы, капталдарынан 9-10, 11 кабыргалардын жабык сыныгы, бетинде, оң кулак капталынын аймагында көптөгөн көгөргөн жана жанчылган жаракаттар, ошондой эле желке жана эки тизе моонунун аймагында теринин сыйрылуусу. Булак турмуш кежи. Бишкекте айдоочу самокатчаны өспүрүмдү сүзүп кеткен видео тарады. Кече 8-июнда болжол менен саат 7:30 айдоочу Томи Мол соода борборунан чыгып келе жатып, самокатчан жаранды сүзүп кеткен. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Кырсыктын кесепетинен 2009-жылы туулган өспүрүм ооруканага жаткырылган. Шектүү катары Mercedes-Benz Sprinter унаасынын 2002-жылы туулган айдоочусу кармалып, камакка алынган. Унаа айып куроо токтотулду. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен балыкчыга грек мифологиясынын кудайлары Зевс менен Посейдондун айкелдери тургузулду. Балыкчы шаарындагы Гранд Сити шаардык пляжына Зевс менен Посейдондун айкелдери орнотулуп, интернет айдыңында кеңири талкуу жаратты. Айкелдер байыркы грек мифологиясынын символу болгон Зевс асман жана чагылган кудайы менен Посейдонду деңизлердин жана сууга ээлик кылуучу кудай чагылдырат. Айрым социалдык тармак колдонуучулары мындай өзгөрүүлөрдү оң баалап, аларды туристтерди тартууга багытталган ийгиликтүү кадам деп сыпатташууда. Мындай эстеликтер жана жаңыланган пирс балыкчынын келбетин өзгөртүп, жаңы тартылуу борборун айланат деп жазган колдонуучулардын бири.
башын кесип чемоданга салып койгон. Соц тармактагы таанышуу өлүм менен аяктады. Италияда эскорт кызматын көрсөткөн кыз жоголуп, аз убакыттан кийин башы кесилип, чемоданга салынган абалда табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Дээрлик 3 апта мурун дайысыз жоголгон 30 жаштагы румыниялык эскорт Мария Дениса Паунун сөөгү токойдон табылган. Анын башын кесип, чемодандын ичине салып, калган денесин токойдогу мөмөлөрдүн жанына таштап койгон. Аны Василий Фрумучази аттуу жаран өлтүрүп кеткени белгилүү болгон. Ал киши Паун менен таанышуу тиркемесинде таанышкан. 16 майга караган түнү аны менен жыныстык катнашта болуп, үй бүлөсү бар экенин мойнуна алган. Андан кийин кыз аны аялыңа айтам деп коркутуп 10 000 евро акча талап кыла баштаган. Коркуп кеткен Фрумучази кыздын башын кесип, анын сөөгүн чемоданга салып, фермага алып барат. Ал жерден анын башын бензин куюп өрттөөгө аракет кылып, кийин токой тарапка ыргытып салган. Учурда тергөө иштери уланууда. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулар ушу 50% угат, бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Чукул кайрылуу. Ассалому алейкум, урматтуу менин кыргыз элим, кыргыз журтум, кыргыз мекеним, улуу урматтуу соц тармактагы менин катталуучуларым, подписчиктерим, сиздерге чындыкты айтып коеюн дедим эле. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. ТикТоктон мен адвокатмын деп Шердор Абдыкапаров деген мени түрмөдө каматамын, чиритемин, жок кыламын деп аракет кылып жүрөт. Мен сиздерге ошол түз эфирде айткан сөзүм боюнча чындыкты айтайын. Толук кандуу экран записти уксаңыздар түшүнөсүздөр мени. Мен түз эфирде биздин улуу урматтуу устаздарыбыз, алымдарыбыздагы 10 жылдык, 20 жылдык бул арам деген мен өз кулагым менен укканмын. Анан ошол жерде мен өзүмдүн жеке оюмду мынтип айтканмын. Жеке менин өзүмдүн оюмду. Ал эми тиги болсо мен ушунчалык эле адвокатмын деген Шердор Абдыкапаров болсо, ар менин баягы сүйлөгөн сөздөрүн кесип алып туруп, менин тиешем жок маселеге жармаштырып, шантаж кылып, провокация кылып атат. Каматамын, чиритемин түрмөдө деп. Мен түз эфирде 20 жылдык боюнча дагы бир жолу айтам, биздин аалымдарыбыз айткан 20 жылдык бул арам деп. Ошол жерде бир суроо болуп калды 20 жылдык боюнча. Мен өзүмдүн жеке оюмду мынтип айтканмын. 20 жылдык арам, мен укканмын аалымдардан. Үй бүлөсү менен барат. Арак шараптар болуп атат, өкүнүчкө орой. Анан ичет, мас болот, мас болгондон кийин бий болот, танца болот, вальс болот, анан кызганыч болот. Андан кийин андан дагы жаман арам иштер болуп кетиши толук ыктымал, мүмкүн. Менин жеке оюм деп айткан сөздөрүм бар. Зына болуп кетиши мүмкүн. Андан кийин каргашалуу окуялар болуп кетип атат, өкүнүчкө орой. Деп мен башка жалпы 20 жылдык боюнча мен жеке оюмду айтсам, менин тиешем жок башка маселеге кесип алып туруп, жармаштырып, шантаж кылып, каматабыз деп атат. Ошого менин ар бир кыргыздын карындаштарым, эжекелерим, апаларым, мен ар бир аял затын урматтаймын, сыйлаймын. Мен зөөкүрлөргө каршымын, канкорлорго каршымын.
ким аял затын кордосо, зөөкүрлүк кылса мыйзамдын чегинде катаал жазасын алсын деген ойдомун. Ошол себептен ошол баягы экран записти толук көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Жалаа болуп атат, шантаж, провокация болуп атат.